жасалма интеллектке аябай кыйын задача бердим. Чынында кыйын задача. Могул бүркүт учуп баратып буту менен сууга тийсин, суудан момундай издер калсын дедим. Натуральный скорость болуш керек, естественный все болуш керек дедим. И задача бердим да. Канчасына так Клинкке бердим, Веого бердим, Квенге бердим, Грокко бердим. Анан Gemini 5 жасалма интеллектке мен задача бердим, ушуну сону кылып анимировать этпегиле депчи. Азыр көрсөтөм ким кандай кылып анимация кылды. Давайте эмеден баштайлы. Квенден баштайлы. Бул Alibaba'нын нейросети да, Квен. Так. Более-менее окшош турду, бирок байкасаңар, орел как будто катып калгандай да, не живой, просто как кукла да. Бир аз канаттары жылыш керек болчу, эки жакты караш керек болчу, и мындай из непрерывно калыш керек болчу. Он не справился. Албетте мындай задачага жетиш үчүн мен ушундайдын где-то 10-ун генерация кылдым да, 10 жолу генерация кылып, анан ушул задачага жеттим. Сразу эле бир эле генерациядан эч убакта идеальный кадр чыкпайт. Так, давайте дальше. Ван азыр еще жазып атат. Давайте Вейону көрөлү. Так, мынакей Вейо кандай кылды да? Вейо 3. Бул орелду живойрок кылды. Канаты менен махайт этип атат. Бирок сууга тийип тийбей атат буту да. Неестественно атат да, могул изчи. 3 десек болот. Квен 2, а бул 3 десек болот да. И Gemini кандай? Gemini в принципе бир эле, Gemini менен Veyo, Flow. Бир эле просто кээде. Причем почти окшош эле кылышты. Окшош эле кылышты көрүнөбү, Gemini менен Flow. Потому что бул өзөгү бир эле Veyo да мунку. Так, дальше бизде Клинкке мен аябай надежда кылгам. Клинк видеолорду аябай жакшы анимация кылат депчи, бирок Клинк момундай кылып койду мага. Көрүнөрү? Замедленный кылып койду. Тоже неестественный, тоже орел бир аз эле кыймылдады. Хотя мен промптка жазгам, замедленный кадр кылба, естественный кыл деп. Эми силерге давайте Грокту көрөлү. Силерге азыр Грокту көрсөтөм. Грок кеттик. Массага. Карагачы. Гроктун кылганы вообще четко. Хотя бул меники буга надежда болгон эмес, Гроктун видеолорду өтө начар анимировать этет да. Бирок бул самый четкий ушул жазат. Карагачы, мен именно ушул кадрды хотел да. Вообще сонун болду, карагачы. Шикарный. Тем более бул нейросет бекер эле кылат, акча албайт да. А могул аябай мындай нормально эле акча алат да бул Клинкчи, бирок ошол эле промпт применять эттим. Баарына бир промпт применять этилген. Албетте каттаучулардын көрүүчүлөрүм, коллегалар, эң главный бизде промпту дорабатывать этиш үчүн эле бир 20-дай 30-тай генерация кетип калат да. Мисалы сүрөттү создавать этиш үчүн меники почти жарым күн кеткен, и буга туура промпт подбирать этиш үчүн дагы где-то бир 3-4 саат кеткен да. Баары ойлошот да, оңой депчи. Мындай бир промпт жазып койсо эле ушундай видео жок, андай эмес. Албетте жөнөкөй жанагындай простой видеолорду жазаса болот, жөнөкөй эле алар бир 10 мүнөт 20 мүнөт жасап койсо болот да. Бирок сложный роликтерди, сложный кадрларды анимировать этиш кыйын эле.